Жогорку соттун имаратынын алдында ушул тапта камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун тарапкерлери пикет өткөрүп жатышат. Пикетке чыккандар колдоруна Садыр Жапаровдун акталышын талап кылган плакаттарды кармап алышкан. Белгилей кетсек, жогорку инстанцияда Жапаровдун доо арызын кароону 29 майда баштаган. Ал күнү судьялардын курамы толук келбегенине байланыштуу ишти кароо бүгүнкүгө калган. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров 2013-жылы 7 октябрда Караколдогу митингди уюштурган, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр 2-августта аны кылмыш жаза кодексинин 227 бийлик өкүлүн барымтага алуу боюнча күнөөлүү деп таап 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартипте абакка кескен. Ошол эле жылы 17 сентябрда Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Садыр Жапаров муну бийликтин куугунтугу катары баалап, соттор саясий буйрутманы аткарып жатышат деп билдирген. Дача-Суу кыштагындагы авиакырсыкка учактын экипажынын катасы себеп болгон деп табылды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин транспорт боюнча комитетинин жыйынында Манас аэропортунун директору Эмир Чукуев билдирди. Ал эми транспорт министри Жамшитбек Калилов кырсыктан жабыркагандарга кенемтелер толук төлөнгөнүн, анын өлчөмү жарандардын каалоосу менен ачык айтылбаганы кошумчалады. Белгилей кетсек, былтыр 16 январда эртең менен Дача-Суу кыштагында Түркиянын Airlines компаниясына таандык Boeing үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулаган. Анда жергиликтүү 35 тургун, 4 учкуч курман болгон. Расмий маалымат боюнча Гонконгдон Стамбулга жол тарткан учак Манас аэропортуна май куюу үчүн токтогону келе жаткан. Баткендин Кулунду айылында ушул тапта кыргыз-тажик сүйлөшүүлөрү өтүп жатат. Бул тууралуу чек ара кызматы билдирди. Жолугушууга мамлекеттик каттоо, прокуратуранын органдарынын райондук деңгээлдеги жетекчилери катышып, чек арадагы 4-июндагы окуяны талкуулоодо. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы жаңжалга тажикстандык чек арачылардын мыйзамсыз аракеттери себеп болгонун билдирди. Мекеменин коомчулук менен байланыш бөлүмү тараткан билдирүүдө 4-июнда кечке жуук Лейлек районунун Максат айылында кыргыз-тажик чек араларынын ортосунда чатак чыкканы ырасталган.